Замандаштар, албетте бизге берген мүмкүнчүлүккө Аллах Таала ушул күнгө жаратканга Кудайга шүгүр дешибиз керек. Эгерде биз шүгүр дебесек, көп нерсени Аллах Таала алып коюшу мүмкүн. Эмне себептен деп жатсаңыз, мисалы, кээ бир адамдар бар, жосо бир эжеңиз болобу, карындашыңыз болобу, кичине бети бер жака чыгып калса, ал айтат: "Карачы, бетим эмнеге мынча тултуйуп калды? Мен аябай толуп кеттим, семирип кеттим" дейт. Жок, семирген жок. Анткени аны да Аллах Таала сынап берип жатат. Бирок ошол эле учурда кээ бир адамдар алтын сан аман турат дагы, мен эчтеке кыла албайм, мага жумуш жок, мага жумуш берсе жакшы болот эле деп үй бүлөсүн бага албай жүргөндөр бар. Мен мисалы, мен көзүм көрбөсө дагы ата апа мага жардам бер, мен үйдө отурушум керек, мени бак деген ойдон таптакыр алысмын. Эмне себептен? Анткени мен өзүм көзүм көрбөсө дагы аракет кылып, ошол максатка жетиш үчүн кичине болсо да аракет кылып жатам. Бирок аракет кылса берекет деген кыргызча жакшы сөз бар. Аракет кылган үчүн Аллах Таала бизге берип жатат. Ошол себептен ар бир адам аракет кылып жана максатыны туура коюп жана туура пайдаланыш керек. Өткөнгө өкүнбө, кеткенге